Эненин жүрөгү уламыштар тууралуу. Уламыш канаттуулар менен адамдарды салыштыруудан башталат. Өз балапандарын тойгузуу үчүн эне чымчык жем издеп алыс жактарга кетет. Оозуна тиштеп келген жемин балдарына берет. Дагы кетет, дагы келет. Кечке анын жумушу ошол, балапандарын багуу. Ал эми темир канат балапандын бири шок, бири тентек, жеми жакшы көргөн суук экен. Бир күнү ошонусу жерге түшүп кетет. Эми эне чымчык аны кантип уясына алып келет? Же балапаны уча албайт, же эне чымчык аны тиштей албайт. Окуя мына ушундай түйүндүү жерге келет. Биз баарыбыз ойлонуп калабыз. Бала жомок. Мына ошол жомокто баскычы хан менен балдарын жарларын сактап калган энелер карама каршы коюлат. Китеп билбеген билгизген, меге сезим киргизген, ак булуттун үстүнө айга жакын жүргүз. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным, турмуш сырын үйрөткөн, көркөм чечени сүйлөткөн, көкөлөтүп көңүлдү, табиятты. Бардыгынан ким жаман, китеп жаткан шум жаман. Китепти сүйгөн балдардан наалат алсын ал адам, ал китептин душманы. Деген акылман, жакшылыкка чакырган, окуучуга кеңешчи, жакын досу Билбегенди билгизген, меңге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менен акылым, китеп менен жакыным, турмуш сырын үйрөткөн, көркөм чечен сүйлөткөн, көкөлөтүп көңүлдү, табиятты бийлеткен. Китеп менен акылым, китеп менен жакыным, эл достугун сактаган, эрк таалайды мактаган, согуш өртүн өчүрүп